Изилки окуя. Негизинен адам баласынын жашоо таржымалын алып карап көрсөк, негизги өзөк адам менен жаратылыштын ортосунда мамилеге байланыштуу экендигин тастыктай алабыз. Биз адамдар жаратылыштан ал ошонун эсебинен жашайбыз. Алганыбыздын ордун толтурмак түгүл, эселеп зыян келтиребиз. Азыркы учурда экологиялык көйгөйлөрдүн баары ушунда. Ак кеме повестинде негизинен адам затынын каардуулугу, залимдиги, мыкаачылыгы туурасында жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосунда кагылышуулар, ичи таардык, көрө албастык өкүм сүргөн. Бугулардын эти менен териси мүйүзүнө суктанышып, куру намыс үчүн аларга ууга чыгып турушкан. Ал ырайымсыз макулуктардын ажал топтогон билин серине айласыз жер которууга мажбур болгон. Буга себеп биз бугу уруусун тукумубуз деп ата-бабаларына күмбөз орнотуп, мүйүздөрүн тагып келишкен. Ошондой кыйын кезең күндөрдө тайга деген чер токойдо бир сыйкырдуу куш пайда болот. Ал жөн сайрабай, адамча сүйлөп, бирде ыйлап, бирде ырдап, таң атканча аламат болор. Акыры ошол куштун айтканы келип, кыргыздардын башына караан түн түшөт. Бирок арадан канча убакыт өткөндөн кийин саналуусу кайтып келсе да, кайра эле ошол адамдардын жырткычтыгы калган эмес. Ал эми карагай бадалдуу токойго токтоло турган болсок, Орозкул жеке авторитетинин кабында жүрүп, токойчулардын козусун жеп, арагын ичип алган Орозкул үйдө барда тынчтык жок. Балада уйку, момунчалдын санасы санга бөлүнөт. Безилдеген бекей токмогунда сөгүсүн да жейт. Отунду берер күнү келгенде Сейдахмат базарлап кетип калат. Жини келген Орозкул момунчалды ээрчитип, карагай алмакка уурданып токойго чыгышат. Токойдогу жетил эле карагайларды кыйып, ойго алып түшмөккө даярдайт. Суудан өтө берер мезгилде карагай ташка тыгылып чыкпай калган маалда момунчалды жактан ары коет. Жакалап саламак болгондо момунчал безе качты. Аныста бут какшаткан суу көкөйүнө көк таштай тийген карагай момунчалды ыза кылчу. Атты жайдак минип күбүрөнүп кетип калды. Орозкулдун жосуз жоруктарына жаратылыштагы токой, суудагы кайберен, токойдогу куш дагы, кайнатасы момунчал, өмүрлүк жубайы бекей дагы эч нерседен капары жок, баланын дагы көңүлүн калтырды. Жаратылышка буга чейин азыр да кол салуу болуп жатканы талашсыз. Табиятка өзгөчө жырткычтык менен мамиле кылган адамга акыры келип жаратылыш өзү жазалаарын Чыңгыз Айтматов Төрөкулович баса белгилеген. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын дээрлик көп бөлүгү согуш темасына арналган. Султанмурат менен Ажымурат экөө Бекбай атабыз согуштан келсе чаптарат менен атамды тосуп алабыз деп кыялданышат. Атага зар болгон кайран балдар. Биринчи мугалим Дүйшөн агай айлеринин кат сабатсыздыгын жоюуда көптөгөн эмгек кылат. Алардын катарында жүргөн Алтынай Сулайманова академик наамына жеткен, кийин эл оозуна алынып, мыкты кыз болгон. Орозкулдун улуу адамдарга кол кайтаргандыгы, өз өтүгү менен өзүн койгулап, өзүңө өзүң кылдың дегенчелик кылат. Кийин Орозкул көп нерседен кур жалак калды. Ага өзү күнөөлүү. Бул чыгарма көптөгөн тилге которулуп, дүйнөгө кеңири таралууда. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларыны да аталардын орду тогуз деп баа берем. Кызыл алма бышып турат салалап, аны сенден башка кимдер ала алмак? Сенин жолуң түшүп кетсе оюма, бурган актай жан дүйнөмдө аламат. Орозкулуң жетпей жүрөт балага, Нургазыны салып кетти санага. Толгон айың сени күтүп дагы эле, келбей жүрөт куттуулуу талаада. Жаныбардын жан дүйнөсүн түшүндү, боорукерлик